Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, арбаңыздар, баарыңыздарга сагынып салам айтабыз. Менин аты жөнүм Уланбий Абдрахимов. Бүгүн Жаша подкастынын алгачкы тушоо кесүү эфири. Андыктан көптөн бери эфирге чыкпай, сиздерди сагынып, эфирди абдан сагынып калыпмын. Ачыгын айтканда бир аз толкунданып турам. Бүгүнкү эфирибизди болсо Алтын Сарыев жана Айым Эки студиясынын колдоосу менен чыгарып турабыз. Мына ушул 4-5 жыл аралыгында сиздерге бир аз сүйүнчүм бар. Өзүмдүн калемиме таандык ырларымды ушул китеп кылып чыгарып, тостор, ырлар жыйнагымды ушул чыгарып келдим. Мындан сырткары бүгүнкү эфирибиздин, биздин подкастыбыздын башка подкасттардан негизги айырмасы бизге келген ар бир мейман, ар бир конок менен болгон маегибизди биз эфирден кийин атайын китепке ылайыктап жазып дагы чыгарабыз. Бул келечекте тарыхка кала турган бир жакшы мүлк болуп калат маданият тармагына десек жаңылышпайбыз. Анда арканын узуну, сөздүн кыскасы жакшы дегендей, бүгүнкү эфирибиздин коногу менен тааныштыра берсек, баягы эл таянган жер таянбайт дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер чын жүрөктөн эле суранабыз, биздин эфирди колдоп, кубаттап, башкалар менен бөлүшүп кетесиздер деген тилекте кылам. Бүгүнкү коногубуз ушул тамадалардын көч башында турган сөзмөр, обончу, ырчы, көп кырдуу талант, анан көпчүлүккө баягы кыргыз легендасы Бекборбиевдин шакирти катары, окуучусу катары дагы таанымал Доорон Кудайбердиев. Доорон аке, кош келиңиз, кандайсыз? Салам алейкум. Иштер? Сан. Эми көрүүчүлөрүбүзгө мындай кененирээк баягы маалым болуш үчүн өзүңүз тууралуу, өзүңүздүн оозуңуз менен бир аз тааныштырып айтып кетсеңиз, маалымат берип. Мен эми шу дегенде эле ушундан баштайт окшойбуз, биздин Качан төрөлдүңүз, неге төрөлдүңүз? Ошону айтып берейин деп атпаймынбы? 1978 жылы төрөлгөм. Биз азыр Сузак районуна караштуу Жиде айыл деп коет бизде. Шаарга жакын айыл. Жиде айылында төрөлгөм. Мен негизи кичинекейимден эле чоң ата чоңдойдун колунда өскөнмүн. Анан эми чоңой уже мектеп убактан эле чыгармачылыкка Кудай таалам берген талант окшойт. Өздөштүрүп, аккордеонду жакшы көрүп, 2-3 классында эле аккордеон үйрөнүп уже ырдап баштап. Ушул эми ата энем бар. 5 бир тууганбыз. Ажыга да барып келдиңиз, Умрасы барында. Мен үйдүн улуусумун. Менден кийин иним бар, анан 3 карындашым бар. Бизге жеткен маалымат боюнча ошо үйдүн эң улуусу, анан сулуусу деп сизди айтышты. Анан эми сизди бүгүнкү тушоо кесүү эфирге конок кылып чакырганыбыздын себеби бар. Анткени себеби мен өзүм да алып баруучу тамада болгон байланыштуу, сиз да мына тамадасыз. Анан мен баягы темага жакыныраак деп сизден баштадык да, бысмыла деп, Кудай буйрса. Анан бир атайын суроолор бар. Кенен сүйлөшүп жооп бере бересиз. Макул. Негизги биринчи суроо, азыр эми кыргыздын уктаса деле, ойгонсо деле түшүнө той кирет да. Ушул сиздин багытка жараша сүйлөшөлү деп атам да. Ушул тойлордун баягы азыр убактысы кыскарды, саат 10го чейин болуп, ал эми негизи баягы мисалы азыр чыккан алып баруучуларга, ырчыларга абдан эле мындай жеңилдиктер бар. Сиздер мындан кайсыл жылдары баштап калдыңыздар? 2000 Жок, 94-95. 95 жылдардан баштап. Эми ал убакта биздеги маалыматтар боюнча жанагы Ямаха менен сыртта баягы комсомольский деп коет го. Пахалды, моундай саманды жайып алып тургандан ырдап, түнү менен саат 3-4кө чейин ырдап, анда да баягы жандуу ырдап. Ооба. Живой. Компьютер деген эми ал убакта ошондон баштап айтып берсеңиз. Негизи ушу мектепти бүтөр мезгилде 9-10 класстарда го дейм. Анан биздин менин да устаттарым бар эле да биякта. Жалал абадтан. Ошолордун Ямахасын баягы тойлордо ырдап атса барып тийишип каччубуз эми биз ошого аябай. Силер жаш бала убагыңарда. Кичине бирок кызыгабыз да эми ушуларды ырдаса экен ушундай да той. Огороддо ушундай баягы килемди илип коюп ушундай тойлор болчу. Анан эми биз бир аз чоңоюп анан 10-11 класстарда анан биз да бара баштадык ушундай тойлорго. Анан студент
ошо окууду бүткүчө эле бардык го дейм. Огороддо той болчу да. Ал убакта эми погода азыр интернеттен карап эле мына күнү погода ачык экен деп Ооба. кылат го азыр тойлорду. Той. Анда жамгыр жаайбы, кар жаайбы. Ал кызыксыз экен да. Лишь ошо той өтүш керек сонун болуп. Колдорубуз үйүшүп, баягы ямака четип ырдачубуз да. Анан ал маалда убакыт деле мындай чектелбейт экен эле да. Таң аткыча. Калса 3-4 убакыт болуп кетип анан кийин. Эми жашырганда эмне? Мисалы үчүн ырдап атсаң же 12де кетем десең таяк жейт элең, мисалы үчүн таң атча депчи. Ошондой мезгил ошондой экен да. Азыр эми карачы кандай жеңилдиктер эми азыр, өзүнүн убакыт сааты боюнча азыр секундка карап жумуш кылып болбодубу азыр тамадалар баарыбыз элечи. Башкача айтканда таза азыр, бардык мындай шарт бар. Шарт өтө жакшы азыр. Үйлөнгөндөргө деле шарт жакшы, алып баргандарға деле шарт жакшы болуп атпайбы азыр. Туура? Ушундай да эми. Биздин убакта мен деле бизден улуу устаттарыбыз деле бар, алар көбүрөөк барды го. Биз дагы Устаттарыңыз кимдер? бир 10 жыл көрүп калдык да ушу эменичи. Огороддогу болгон тойлорду биз көрүп калдык да. 2008-жылдарга чейин болду окшойт, 2008-2010 чейин деле болду. 2010 чейин. Ооба. Анан кийин ресторанга өтүп кетти баары. 2011 биз 12 биз аралашып баштадык. Анан Ооба. ага чейин ошо 2009-2010 жылдарга чейин баягы тамадаларды байкайсыз да. Мына сиз көч башында баштап келатасыз. Сизден мурун банчагайлар бар эле, Ооба. Раматылык. Көптөгөн атын айтпай калсам тарынып жүрүшпөсүн. Анан жанагы тойго кийген формалар да башкача болчу да. Эми тойго ресторандарда азыр мындай костюмдарды кийип эле койуп корозго чыга албадык. Эми анда сыртта мисалы чапанында. Мисалы үчүн мен жаңы тамада болуп, албарчы болуп Жалал Абадта 2005-2006 жылдары баштадым да. Анда мындай форма деле мындай маанилүү эмес экен дейм да азырчы. Сүйлөсөң уга берет элдер. Сүйлөсөң деле уга берет. Анан ичинде футболка кийип анан костюм кийип алып деле келип алып бара берчүбүз тойлорду. Анан ошол убакта алып баруучу чындыгында аз экен да. Сен Жалал Абадта санануу эле. Нуркан Мен эң кичүү болуп эсептелем. Рахматулла Айбар, Козыкеев, Нуркан Койчуманова булар эми азыр деле легенда булар эми булар. Легенда болуп калды. Анан кийин Раматылык Кубаныч экебиз, Курбаналиев, Тынар досумдун акеси. Кимдер бар эле эми дагы биякта. Ушу бир 4-5 болчу. Анан алардан деле көп нерсе үйрөндүм. Мен ушу албарчылыкта көбүрөөк Кубаныч экеден көп сабак алдым. Нуркан эжеден. Анан мындай тамада системасында көбүрөөк ушул Майрамбек экеден сабак алдым. Майрамбек Осмоновдон. Анан Жеңиш Айтиев досумдан деле. Досуңуз. Көп бирге жүрүп калдык Ошто, биякта Жалал Абадта. Чогуу алып барган тойлорубуз. Жетелейт эле мында тойлор чогуу алып баралды деп. Аны эми бизде жазуу түрүндө эмес да, баягы ким кандай сөздөрдү айтат, ким кандай алып барат, өзүнүн кандай музыки. Жеңиштен да көп нерселерди алгам. Жеңиш деле устат катары эми, Жеңиш деле. Досум Жеңиш, менден бир аз улуураак, бирок көп нерселерди алганбыз да эми. Анан мындай байкасам, мындай болду да. Мисалы 2008-2009-дардан кийин мындай баягы сырттагы тойлор ресторан ичине кирип баштады да. Ресторан ичинде жаңы ресторандар салынып, кафелер бир аз өзгөрүлүп, мындай шарт башкача болупчу. Анан ошол учурда сыртта баягы Ямаха менен ойноп жүрүп эле, музыка менен жүрүп, анан жаңы тамадалар чыгып баштаганда мындай ошо жаңы системага көнүш кандай болду? Өтүш. Эми өтүү, мисалы үчүн 2006 адаптация болгон. Ооба, 2006-жылы 2008-2010 чейин деле Ямаха менен өткүздүк тойлорду. Анда да уже ресторандар ачылып калган. Ачылып баштаган. Бир 2-3 ресторан мындай тойканаларчы. Биздин Манаста, Жалал Абад. Манаста, Жалал Абад шаарында. Ош көп тойлорду Ямаха менен өткүзүп койчук. Кийин эле кайсы жылдарда мен эстебей атам, уже баягы мини диск деген келип баштады да бизге. Мини диск. Мында кичинекей. Трек. Жесткий диск окшошчу могу. Тректер менен ошол. Анан
ошол мода болуп ал уже чыккандан баштагандан кийин баягы минустар менен ырдап уже Ямаханын кадыры түшө баштады да. Анан уже колдонбой деле калдык. Ошого өтүп кетти уже минус ырдап. Элдин баары ошого көндү. Анан мини-диск мода болуп атканда бир мен кызык нерсе айтып берейин. Бизде Жалал Абадтын борборунда тиги Салкын деген эме бар, кафе. Салкын бир, Салкын эки болду. Барып театрдын маңдайындагычы. Анан элдер ошо мини-диск жаңы чыккан маалда келип бир чет мамлекеттин бир ыры мода болуп атыптыр дейм. Анын музыканты ошол чет мамлекеттин ырын кыргызча жазган мен билбейм, жаттап алып эми. Анан ошого кошулуп ырдап турду. Мен бир ресторанда музыкантмын. Зарубежный ырды кыргызча ырдап коюп. Жок, кыргызча эмес, ошо английский ырдап атат. Бирок жаттап алган да. Анан мен иштеп аткан ресторанга келип бир киши айтып атпайбы? Сен ушуну ырдап бер дейт анан. Бизде бул чет мамлекеттердикин биз ырдай элекпиз пока. Сен тиги ресторанды ырдап атпайбы деп ушундай күндөр болгондо ошо жаңы киргенде бизге элдердин көбү түшүнбөй таң калып эмне кандай ырдап атат булар депчи. Анан эми клавиша деген, Ямаха деген бул вообще акыркы ошо мини-диск чыккандан кийин унутулду уже, ресторандардан алынып калды. Колдонулбай баштады да. Андан кийин бир учурда жана эме да чыкты го, DVD. Эми DVD, загрузки диск. Аны менен да болуп баштады. Ал эми бир аз иштегенден кийин эле чийилип уже ал ырдабай калат экен. Ал болбойт экен. Болбой калды. Кайра мини-диск менен. Анан жанагы ошол учурда сиздердин убактарда эме жок болчу да. Аралыктан сүйлөй турган микрофон, дистанцион микрофон. Жок. Шунур менен мисалы 5 метр, 2 метр, 10 метр. 10 метр. Оролоп кетет, үзүп кетет. Сүйлөп атсаң жүгүрүп келип, үзүп кеткен күндөр болот. Анан кийин аралыктан сүйлөгөн микрофондор чыгып баштады. Кийин баягы 2015-тер Тама шоу деп дагы аябай күчөп, анан элдин баары шоуга өтүп баштаган момент болду. Мен ушуну мындай айтып берейин, улан. Бул тойлордо негизи тойдун системасы мен деле устаттардан көрүп, бул тойдун ээсин сүйлөтүп, бийлетип, анан кийин ата журт, ага журттан баштап сөз берип атпайбызбы? Бийлетип эле калуучулар ырдап, ал барып аткан тамада ырдап эле той бүтүп калат эле да. Конкурс деген нерсе жок болчу негизи. Кайсы жылдары? 2010го чейин. 2012-13 башталды да эме. Жаңы конкурс. КВНщиктер чыккандан кийин, анан ошол КВНщиктердин таасири конкурстар, баягы юморлор уже тойго кирип баштады да. Тойго кирип баштады. Элге сиңип кетти. Азыр элди күлдүрмөйүн, элге жакшы конкурс кылмайын, элдер азыр тандап чакырып калбадыбы азыр? Кимди чакырыш керек? Анан бул жакшы күлдүрөт экен, анан жакшы конкурс жасайт экен деп, анан эми конкурстандын өзүнүн деле бир эмеси болот да. Азыр эми баягы өтө эле ашча конкурстар көбөйүп, элде уят кылган конкурстар көбөйүп. Жанагыны жеңип кетели, жана мини-дисктен кийин эми компьютер, ноутбук менен. Эми ноутбук чыкканда эми оңой эми бул. Бирок муну деле коюш кыйын. Кыйын эми баягы биринен шарт жакшы болуп калды да. Шарт жакшы болуп калды. Негизи мына сиз тамада болуп жүрөсүз да. Өмүр бою эле агар 95-жылдан болсо бир канча жыл өмүрүңүздүн жарымды ушу тойдо элдин кызматында экен да. Негизи той мына тажрыйбадан айтсаңыз кандай болуш керек? Кантип өткөзүшүбүз керек негизи тойду? Бул эми азыр мурда ушу суроону берсең, бир 5-10 эле адамдын ою өзүнүн оюн айтыш мүмкүн эле. Азыр тойдун системасы кандай десең 100 вариантка бөлүнүп кетти да. Ким кааласа ошондой, чөнтөгүн жараша. Ким каалаган ошондой алып барып атат да. Бул негизи Бишкекте устаттарынан угуп калам, мисалы үчүн. Жеңиштен, Рахматулла агайлардан. Тойдун эмеси момундай уят оюндарды негизи бирөө көзөмөлдөш керек болуп калды да. Атайын, Атайынчы, мен ошону айтайын деп жүргөм да. Бул биздин ушу Жаша подкасттан ушул жерден айтыш керек.
Айтыш керекпи? Айтыш керек. Айтыш керек. Айтчу десең айтыш керек. Ооба. Мен өзү көдөндөгү эмел болчу да ушул. Мынау башка эфирлерге чыгып барып ырдап турабыз. Аякта только ыр жөнүндө эле да азыр мынау сенин подкастың аябай жагып атат да мага. Көп нерсени айтыш керек да. Ушундай тамадалардын алып барчулардын Кыргызстаныбызга аябай өнүгүп баратат. Чоңдорубузга мен рахмат айтам да. Мамлекетибиз жакшы жолго түшүп, ушу алып баруучулардын дагы бир институтун ачыш керек го дейм да. Атайын академия сыяктуу. Мындай чектеш керек дейм, чек болуш керек да. Баягы чектен ашып кетип азыр эми айтпай эле коеюн, эми конкурстар эл көрүп эле жүрөт. Эмне деген конкурстар болуп атат да. Мен өзүм кээде мейман болуп барып калам да. Жаш тамадалар. Анан бир претензия айтсаң, ар кандай жооптор болот да. Укпайт азыр. Мисалы үчүн биз мурда устаттарды бир эле сөз менен түшүндүрүп койчу, биз көпкө ойлончубуз да, угат элек да. Алардын жанына барыш өзү кыйын болчу да. Бар эле. Азыр эми көбүп кеттиби же заман талабы ушундайбы билбейм. Ушул конкурс маселеси элдер тамаданы ушул конкурс деп чакырып калды да. Конкурс. Атайын бир жана сиздер айткандай сөз, жанагы жок, эми аны салты, наркы, аны көчөдөгү бир адам бала келип алып ата журт ага журт чакыра берет да, мисалы. Ага деген тамаданын өзүнүн бир кандай десем, жүрүм туруму, эл менен баарлашып, элдин пикирин, психологиясын билиш керек да. Ооба. Анан күндө эле бир программанан мына азыркы мен эми баарын дебейм, бирок жакшы азыркы бүгүнкү күндө жакшы алып барган тамадалар дагы бар. Сөз уккуч. Мен аны кол менен эсептеп эле айтып берем, мисалы үчүн. Жакшы алып барган. Бирок эл менен эсептешпегендер көп болуп атат да. Өзүн каалаганын айтып, өзүн каалаган номерим өтөт, ал өтпөй деле калышы мүмкүн да. Бирок ушу конкурстарды чектеш керек го дейм да. Конкурстарды. Жанагы сөз бар го, баягы ким акча кимде болсо, музыканы ошо заказ берет дегендейчи. Дегендей болуптур да. Ошондой да. Анан мен сизди өзүм ушу жаңы чыккандан баштап билем да, мен деле сизди көп ээрчип жүрдүм анан. Сиз баягы мурун ойлоно берчиңиз да. Ушу тамадалардын, ушу чармачыл адамдардын, ырчылардын бир мындай ордосун түзсөк, бир чогулсак, бир дасторконго отурсак деп эле анан 2-3 адамды чогултуп эле анан кайра алар таркап кетип эле ушинтип кыйналып жүргөн учурларыңызды мен жакшы билем да. Бирок ошону түп жүрүп, сиз деле баягы аракет кылып, мына көп агаларыбыз бар, мына Канат агабыз бар, Замир акебиз, көп Давлет акебиз бар эле, раматтылык. Ушулар менен чогуу сүйлөшүп, кеңешип отуруп, азыр сиз Жалал Абад таланттары деп ошону баягы түзүүчүлөрдүн бирисиз. Ооба. 2000 канчанчы жыл эле? 2014. 2014, ушул тууралуу да кыскача мындай айтып кетсеңиз, азыр бул канча адам болуп башталган элек? Мен башындагы бир 2-3өсүн мен алып бардым эле. Негизи 30-40 адам болуп. Бул амби мындай болгон да, бунун башы 2010-жылдарда Жеңиш Айтиев биз эми чыгармачылыкта эмес, мындай дос болуп таанышканбыз да. Жөн эле мындай жашоодо. Жашоодо дос болуп катышабыз деп мындай анан кийин мен 2-3 жаш улуу Жеңиш Айтиев. Анан ушундай ордо борбор түзбөйлү деп ошто. Андан кийин биз ошко биз көрүп калыптырбыз да, биз мурда ошко зависимый болуп, мындай ошак болсо. Жок, эми ош экинчи борбор болуп, мисалы үчүн, Союз убакта деле Жалал Абад ошко карап турган го. Кийин бөлүнүп кеттик го, туурабы? Ошо сыяктуу эле ошко ачалык, анан Жалал Абадтар деле бир болуп, бир Азем борбору деп ачабыз деп анан кийин. Азыр Оштогу Азем борбору. Азем борбору азыркы. 2008-жылдары экен, мен унутуп атам, 2009-жылдары анан 2007 экен же. Ушинтип анан кийин ачтык. Жалал Абад Ош биригип, бир 10 адам эле болуп баштаганбыз. Ошто. Анан көбөйүп, Жалал Абадты кошуп, бир числону коюп, майрамдап, көбөйүп, мен эми мындай кыскартып айтып атам да. Көбөйүп кеттик да кыскасы.
Азыр Жалал Абадтыкы өзүнчө бир канча адашпасам 300дөн ашып кетти азыр. 100дөн аш. Ооба. Адам мындай чогулат а. Ооба. Анан ошто акыркы отурганыбызда 2013 жылы аябай көбөйүп кеттик да. Жалал Абад ошчу. Бир ресторанга батпай калдык. Батпай калды. Анан андай чоң залда эки областтын маданият кызматкерлери отурганда мен чынын айтам, 5 кол барабар эмес. Көп кызматкерлерибизди биз башкара албай калдык да жеңиш экөөбүз. Өнөр инсан негизи башкарыш өзү кыйын го. Кыйын да, анан Капризный болот. бирөө капризный болот, анан көбү жумшак болобуз, назик болот. Назик. Кылтыйып калат. Анан карасак болбойт да. Анан мен бүткөндөн кийин ана ошол жерде чыгып мен микрофондо эле айткам. Жеңиш, биз Жалал Абад өзүнчө эле бололу. Мындай сенин командаң көбөйүп кетти. Биз деле көбөйүп кеттик Жалал Абадтыктар. Өзүбүз бололу. Анан келип 2014-жылы Жалал Абад таланттары болуп, анан кийин мен биякта топтоп баарын Жалал Абадтыктарды. Бир аз дасторкон жазып, бир союз союп, Жалал Абадтарды топтоп, бир жерде чай ичип, алардын сөзүн алып, чогуу болобуз депчи. Белгилем. Бизди бирөө келип чогултпайт экен. Биз чогулалы деп. Бунун мааниси негизи Жалал Абад таланттарынын мен мындай. Мен эми ушул убакка чейин мамлекеттик иште иштегеним жок. Сиз жалаң ушу той чөйрөсүндө келатам. Мен той чөйрөсүндө ырдап, анан той алып барып эле келатам. Элге кызмат кылып. Анан менин оюм мындай болгон да, мен да жаштык кылганбы, туурабы, туура эмеспи билбейм мен, бирок мамлекеттик иште иштеген маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы бар да. Майрамдашат да мисалы. Ооба. Ал эми мага окшогон частный лицолор, жеке той алып барып жүргөн кызматкерлер көп да элге кызмат кылгандар, видео операторлор, сүрөтчүлөр, жарчылар, тамадалар, бийчилер дегендей да. Мамлекеттик иште иштебейт, буларга бирөө майрам тосуп бербейт экен да, майрамыбыз жок экен да. 365 күн ушу элдин кызматында суукпу, ысыкпы жүгүрүп кызмат кылып. Ушуларды бир чогултуп, өзүбүзчө бир майрам кылалычы деп 25 январды белгилеп, 2014-төн бери 2014-төн бери свободный число январда көбү бош болот экен да. Тандап анан кийин мына буюрса 2014-төн бери акча жок деп калбай, топтомой келген. Жок, баягы эме анын үстүнөн иштеген балдар бар, алар декабрда эле топтоп коет экен аларчы. Декабрда. Анан эми мен бул сизге баягы кенен сөз бергеним, элге түшүнүктүү болуш үчүн атайын мындай сиздин тармагыңыз кенен түшүнүктүү болуш үчүн атайын ушундан баштадым да. Анан сиз Майрамбек Осмонов менен дагы жүргөм деп калдыңыз, шакирт болуп. Андан алып баруучулукту дагы, ырды дагы үйрөнүп, анан өзүңүздүн дагы оондоруңуз бар, 10 чактуу бар экен. Анан Бекбориевден дагы окуучусу болуп жүрөсүз. Анан сизди мындай ырдап атканда көбүнчө баягы Бекбориевке окшоштурушат да. Мындай сиз атайын окшошосузбу же мындай? Же баягы таасир күчтүү болгонбу ал кишинин? Эми таасир же мындай өзүңүздүн стилиңиз ушундай? Таасир деле болушу мүмкүн, бирок моюнга алыш керек да. Акем менен көп жылдар жүрүп калдым, анан ырдаганда, мисалы үчүн, окшоштуруп ырдоо кыйын да, деп ал кыйын маселе ал. Бирок мындай таасир мен өзүмдүн эле үнүм ошондой окшош экен да эми. Аны окшотом деп 10 жыл институт окусаң деле ал бесполезно, ал окшобойт да. Мен таасир деп койбодумбу азыр? 3 классымда аккордеон үйрөнүп. Сиз 3 класста аккордеон ойноп баштадыңыз? 3 класстан ойноп баштадым. Мен өзүм эле ушул өзүм үйрөнүп, бирөө деле үйрөткөн жок да анан. Үйрөнүп баштаганымда 3 класс экен, ошону 4-класска өткөн мезгил. Чоксатаевдин ырларын ырдап, ушундай сүйүп ырдачумун да анан. Ошол мен 4-5 класстарда уже 6-класстарда 89-90 жылдары Бекборбиев акем мындай Кыргызстанда дүңдө эле чыкты да. Булар баарын билебиз да. Делбиримден баштап ушундай. Мен аккордеонду мындай катуу өздөштүрүп чертип
бүткөнүмдө бар жогун уже өздөштүрүп бүткөнүмдө Бекбарбиев чыккан да. Мага ошондо эмнегедир ушу акемдин ырлары мындай таасир калтырып жүрөгүмө, ушулар жагып мага. Адамзатына нелер жагат мисалы, жакшы көрүп бир тамак жейсиң, мисалы бир тууганыңды кандай жакшы көрөсүң, балдарыңды кандай жакшы көрөсүң. Ошондой эле ушу Бекемдин ырлары ушунчалык бир таасир калтырып жүрөгүмө кирип ырдагым келип, анан кийин өздөштүрүп ырдап баштадым. Ана миң уккандан бир көргөн дейт го. Анан ырчы обончу өзүнүн сөзүн обонунда өзү жазган ырлары бар. Бир аздан кийин буга да токтолобуз. Ага чейин ушул бая сүйлөшкөндөй бир жакшылап ырдап коноктордун, көрүүчүлөрдүн көңүлүн бир көтөрүп койсоң, көк чай ичкендей. Мен эле азыр эле айтып өтүп кеттим мен. Бекемдин ырлары жүрөктө таасир калтырып, ушулар менен мен дагы эле ушул Бекемдин ырлары менен жашайм. Кайра эле жашап атам да дагы элечи. Анан көп айтат, эмнеге ушундай окшош туруп эмне сен мындай туурап ушинтесиң дейт да. Анан жок, мен акемдин ырларын ушунчалык бир өзүм чыгаргандай эле ырдайм да. Эмнегедир ушунчалык таасир калтырып. Анткени мага жагат экен да. Эми ар ким ар кандай эми. Ошон үчүн акем ырларынан бир айткандай, бирөөгө семиз, бирөөгө арык жагат. İskeymin alma güldür şartlarım, İskeymin halı buldu saplarım. Çalsın bu sağlığım külü koycu, şarkı bir yıldızlarım Katarım, şarkı bir yıldızlarım Katarım. Macürüm yaşlarımdan, yaşımdan yolun sağlarından, harike gözyaşlarım çoktan, ben seni hoşumda sağlarından, ben seni hoşumda, ben seni hoşum, ben seni hoşumda sağlarından. Ben seni hoşumda sağlarından. Ай рахмат, караңызчы эмне деген сонун калам. Дорон ага, сиз мына акыркы адашпасам 4-5 жыл ичинде мындай жеке баягы концерттерди, ресторанда чай концерт деп коет. Ушуларды көп берип калдыңыз да. Кээде бир жылда 2 жолдан концерт уюштуруп атасыз мисалы да. Ооба. Ушул мисалы себеби эмнеден бул? Мен бармын деп же атайын ушундай бир элге баягы өзүңүздүн талантыңызды жеткирип турайын деген ойбу? Эми бул шоу бизнес деп коет. Ушундайбы? Болушу мүмкүн. Эми бул негизи ар кандай ойдо же ар кандай мааниде түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок концерт тууралуу мен эми концерт жылына бир жолу, мүмкүнчүлүк болсо 2 жолу майрамдарда берип атам, бирок азыр эле айткандай ушул Бек акемдин ырларын эл ушул жандуу аккордеон, гитарага мен билип калдым да, мындай көбүрөөк басым жасалып калыптыр да. Жандуу мындай отуруп чай концертте угуп, анан кийин сиз ошол концертте көбүнчө жандуу ырдайсыз да? Жандуу, аккордеон, гитара менен. Анча эстрадный болбосо? Эми бир 2-3 ыр эстрадный аралаштырам. Анан көбүрөөк ушул бир саатка чейин убакыт аккордеон, гитарага бөлүнүп атат. Кайсы муундагы көрүүчүлөр келет? Бул эми менимче 35 жаштан өйдөсү да.
Өйдөсү. Өйдө. Ага чейинкилер жаштарга керек го дейм. Анан аккордеонду мурда ушул концерт коюп, биз киши немебиз да, пендебиз да. Кичине тыйын иштесе экен, мүтсе экен депчи. Жок, азыр менде андай ой жок да. Менде ушул азыр концертке чогултуу үчүн адамдарды ишканаларга барып бер, анан кийин мынтип бер депчи. Акыркы убакта, акыркы бир 2-3 жылдагы концерттер уже аккордеон менен гитара менен жандуу үнгө уже элдер көнүп. Азыр реклама эле берип койбойбуз, зал толуп атат да. Аудитория даяр деңиз. Даяр да уже. Жакшы. Жана мен сиз тууралуу, сизди конокко чакырганга чейин сиз тууралуу да өз мурунтан негизи билсем дагы бир сыйра карап чыктым да, сураштырып. Анан сиз бир 10 чактуу өзүңүздүн жеке обондоруңуз бар экен. Ооба. Азыр баягы кыргыз эстрада ырчысы ырдап жүргөн Нурмат Садыров ырдап жүргөн, агабыз ырдап жүргөн баягы Сага деген ыр. Ооба. Бул сүйүп калдым мен бир кызды. ооба, сагат деп. Сөзү ону да өзүңүз. Ооба, сөзү да ону да мен. Ушул тууралуу мындай. Бул ырды 2003 жылдары экен, 2002 жылдары жазылган ыр бул. Сөз обонда. Анан кийин бул ырды Кален Раев деген акем ырдап жүрдү. Кийин эле мен эми негизи басымдуулукту алып баруучулук жакка көп басымдуулук жасап койдум да, анан ырга канча көңүл бурбайм. Мурда ага чейин ушу ырга көбүрөөк басымдуулук кылат элем, бирок алып баруучулукка өткөндөн кийин ырды бир аз көңүл бурбай койдум. Бирок эми эл арасында ырды алып жүрөт. Эми баягы ошо Нурмат Садыров деген инибиз бар, Сага деген ырды. Анан тиги түбүндөгү эми Кален Раев деп ал туура эмес жазылып калган да. Автор. Ошон үчүн эми ырдала берсин дейм. Ооба. Элге чыккан ырдала берсин. Жаштар ырдасын дегенде. Көрчүлөрдү да бүйүр кызып алды болуш керек. Аккордеон менен бир килет ырдап койсок. Ошол ырдан Автордун аткарысында баары бир башка да. Görüp kaldım ben bir kızdı, ayta almadım ben bir sırdı sana. Artıman ben cürümdarı, mahabatın kaçan çekim sana. Gözlerinden cılız yanar, beni sürün bir aşık sana. Cürümdün aytalları, suyumde baytalmadım sana. Suyumdu baytalmadım sana. Кайсы жылы жазылган дедиңиз? 2002-2003 жылдары Ошондо канча жашта болуп каласыз? жазылып калган да. Ошондо 22-23 жашта болуп калам. Ошондо бул мындай бирөөнү катты сүйдүңүзбү же кандай? Ушундай бир сезим болду. Балким болгондур да. Болгондур. Эми канча эми бул ырга чыкканына көп жыл болду, эми канча кар жаады дегендей. Түшүнүктүү. Эми анчалык кирбей эле коеюн ар жагына. Анан бул мен баягы теманы бир аз бурганын себеби биздин подкасттын негизги программаларында мындай да ака. Жашоо тууралуу, негизги адамгерчилик тууралуу баягы ушундай бир учурлар болуп калат го. Кээде бир нерсени айтсаң бир тууганыңа же досуңа же бир жакын адамыңа да мындай түшүндүрө албайсың, түшүндүрсөң да түшүнбөйт да. Мындай жөндөн жөн эле ушундай бир адамдардын пикир келишпестиги болуп кете берет же мындай. Ушундай учурлар болот го. Ошо оюңдагы бир ойду, сөздү жалпы элге мынтип айтайын дейсиң, бирок жеткире албайсың. Биздин ушул подкаст атайын ошого адамдарга ушундай кенен микрофон берип, мүмкүнчүлүк берип, оюндагы жүрөктөгү нерселерин айтыш керек дегендей болду. Бүгүнкү мисалы адамдардын арасында байкасаңыз, сиз эми эл аралап жүрөсүз. Азыр мына Манас шаарынан ашып барсак, жарым сааттык жол жийде. Күндүк эле шаардасыз. Айылда жашоосуң, бир эле алып кетесиз да. Адамдардын ичиндеги мына адамгерчиликтер тууралуу сүйлөшөйүн дегем да. Эми андай, эми биздин жашообузда
көп эле нерсени айткым келет, анан убакыт жетпейт да. Убакыт жетпейт э? Бүгүнкү тирүүлүктө эми башка шаарларда да болуш керек, эми бизде баягы артынан сүйлөө, мисалы үчүн бул деле адамгерчиликке кирет, эми бир адамды артынан сүйлөө, аны ушактоо дегендей. Мурда пендебиз да, эми баарыбыз эле кемчилик кылганбыз, катачылык кетиргенбиз. Адам бара бара өзүн оңдош керек, бир кемчилик болсо. Анан мурда ушинтип сүйлөп, сен ушундай экенсиң, сен мындай экенсиң десе, таарынчумун да. Көңүлгө алып, Мен ушундай экен. ойлонуп. Аны мен өзүм, мен значит ушундай болсом, мен значит оңдошум керек экен деп мен жакшы жака кеттим. Себеби мындан бир топ жыл мурда, мисалы үчүн, жаштыкта эми баягы көчөдө жүрдүк достор менен, биз тең поколениябыз, биздин поколениябыз эми Тынар, Жеңиш, Санжар Кошбай уулу, Курманалиев, Санжар Бердибеков, биз ушул эме келдик да. Чоң көчөдө жүрдүк. Биякта эми биздин агайлар бар, эми Чыңгыз агайлар таанысың да. Чыңгыз аке бар, Давлет досубуз, раматолог. Биз көп көчөдө жүрдүк. Эми көчөдө баягы эмне деп коет, эс жоктук кылып көчөдө көбүрөөк жүрдүк да. Ошол моменттерде может катачылыкты көбүрөөк кылгандырбыз. Андан кийин уже катачылык дегенде эмне, уурулук кылган жокпуз. Анан бирөөгө бир зулум кылган жокпуз, жамандык кылган жокпуз, эми өзүбүздүн оокатыбыз менен эле. Бирок акыркы 17-18 жылдан бери кыйла биздин поколениядагы жигиттер деле кыйла уже өсүү жакшы, алдыга кетти баары. Үйлүү болушуп, жайлуу болушуп, машиналары да жакшы, эми жакшы жашоого өттү да. Мен айтканым баягы Кудай кеттик деп чогуу баш жайга. Жок, андай эмес. Ошо артыңан сөз болгону, мурда ошо сен айтпайсың, мында көңүлгө алат элек. Азыр анча мынча айтсаңыз көңүлгө деле албайм азырчы. Бул көңүлгө алуу, бул оор алып келет экен да. Оор. Анын баарын ийне жибине чейин ойлонуп эле мен ушундай экенмин десең, аны ойлогончоң жашоо деле бүтүп калабы дейм да. Ошон үчүн адам баягы тыйындын да эки жагы болот го. Кээ бирде кемчилик болот. Кээ бирде негизи элге кызмат кылуу, адамга жакшылык эле жасай бер, баары болот экен да. Жакшылык жасай бериш керек. Азыр муну негизи жалпы өнөр тармагындагы ырчы, ушул өнөр тармагындагы адамдар менен бир эле конкурент болуп калды да. Баягы искусственный интеллект деп, жасалма интеллект. Нейросеттен жанагы ырларды чыгарып, анан мисалы азыр көпчүлүгү машинага чыксаң, жанагы ресторандарда дагы баягы той баштаганга чейин же кайсы бир учурларда ошол компьютерден жазылган ырлар менен коюлуп турат да. Ушулар тууралуу да мындай сүйлөшөлү дегем да. Мен ушуну мисалы азыр бардык машинага чыксаң ушуну эч туура көрбөйм улан. Мен бирок мындай уксаң жагымдуу. Эми жагымдуу болуп атат. Сөздөр бир аз баяндоо болот. Жагымдуу болуп атат. Эми ушу жагымдуу дегени ошо жасап аткан адам бир өзү ырдап туруп, ушуну жазса эми жагымдуу болушу мүмкүн да. Макул дейсиң да. Анан компьютерде жасап туруп аны кылган, бул туура эмес. Анан мен азыркы убакта аткаруучумун, мен азыр. Бүгүнкү күндө мен аткаруучумун да. Бейкен ырларын ырдап жүрөм, элге жагып жүрөм, мен аткаруучумун. Ошол ырдын авторлорду блокко салып коюш керек болду. Блокко салып койсо, тиги ырлар чыкпай калат. Кавер кылып чыгарат. Авторлору, мисалы үчүн Бейкен ырларын, Сыймык акебиздин ырларын, Бешекеевдин, бүт эле знаменитый ырчылардын, эл артисттердин ырларын ошентип иштеп компьютерде жасап атпайбы азыр? Блок кылып коюш керек болду. Мен жакында уктум, ушул блокко салып атат деп. Чыкпай калды. Бул убактылуу эле болду го дейм, уже чыкпай калат. Ырдын авторлору гана YouTube'дан, эмеден, Instagram'дан блок кылып койсо болду, чыкпай калат. Ал бизге керек эмес ал. Мен ушинтип ойлойм да. Дагы бир суроо бергим келип атат да. Негизи бул бүтпөй турган темалардын бири экен да.
махаббат, сүйүү деген өзгөчө мындай чыгармачыл чөйрөдөгү адамдарга булай башкача таасир алып башкача кабыл ала турган да негизи эле адамзат үчүн. Ушул тууралуу айтсаңыз, сүйүү деген кандай болуш керек өзү? Бул болуп келген боло берет да улам бей. Кылымдар бул улам келип атпайбы? Мисалы, Жок, мисалы мен сурайын дегеним, сиз оонда чыгарасыз, ырда жазасыз. Ошонун таасиринен жанагы жок. болобу? Жок. Мындай. Бирөөнүн ырын деле бирөөнү карап туруп аткарып коюш, Ал эми актёрдук чеберчилик. ал деле сүйүүгө кирет да, мисалы. Мен ушинтип ойлойм да, мисалы. Устаттардын ырларын деле эптеп ырдап койбой, ийине жеткирип ырдасаң, мисалы үчүн. Анда деле сүйүү пайда болуп калышы мүмкүн. Жок. Туурабы? Не только өзүң чыгарып. Ал өзүң чыгарган ырларды кээ бирде бирөөнү элестетип туруп, бир жигит менен бир кыздын сүйүүсүн карап ошого күбө болуп калсаң, ушунча жазып койсом болот экен деп туруп эле жазып коюшуң мүмкүн. Мисалы үчүн мен бейекеден көп мындай эмелерди алам да, ырды. Обязательно ар бир ырга ар бир кызды сүйүш кажет эмес ал. Кыйын го деп. Ал практически убактың жетпесе керек деп ойлойм да. Азыр Мисалы. сиз канча жашта болуп каласыз ушунда? Азыр быйыл уже мен 48-ге кеттим, 47-ге чыктым. Сиздин курактагы агаларыбыз мындай улам жаш кыздар менен ырдап чыгып атат да. Мисалы да, сизде кандай андай? Мен деле ырдап атам тойлордо, ырдап атпайсызбы? Эми кандай десем? Сүйүү тууралуу айтып атпайсыңбы? Сүйүү 70 жашта деле келиши мүмкүн. 60 жашта деле келиши мүмкүн. 50 жашта деле келиши мүмкүн. Ким кандай кадырлайт, ким кандай баалайт, ар ким өзүнө татыктуу бул суроо деген. Эми биз деле ырдап атабыз да. Бейкенин ырларын дуэт кылып мен деле ырдап жүрөм мисалы. Эми акыркы бир 5-6 айдан бери ырдабай калдым, себеби мен уже юбилейлерге көп бара баштадым. Улуу муундарга. Улуу муундарга 50 жылдык, 60, 70, 80 жылдык тойлордун биздин тоюбуз өтө деле конкурстар кызыктуу эмес, более мындай не деп коет, спокойный той өтсүн дегендерге барып калдым мен. Көп элдер көп ызычууну деле жактырбай калыптыр азыр. Бирок көп басымдуулук ушул азыркы жакшы чыгып аткан тамадалар менен тыгыз байланышта. Мен аны эме кыла албайм, тоса албайм. Жаш алып барган тамадалар дагы бар. Мен азыр эле айтып өтүп кеттим, санап деле коем. Салып аттам мына Салтанат Ордо деген бар, мына ушунун жигиттери бар. Сыңкыйган сонун балдар. Жакшы балдар. Жана сиз баягы эфирдин башында айтып кеттиңиз да, бир агайым биздин себеби ушул Жаша подкасттын ар бир келген конок, мисалы, саясатчы, бизнесмен, баш мугалим, ырчы, ар кайсы тармакта келип калат да. Бирок биз ошентип план кылдык да. Анан ар бир келген конок менен баягы маекти эртеси олтуруп жазып, анан аны бир сыйра текшерип, анан китеп кылып басып чыгарабыз депчи 1-2 жылдан кийин. Анан мындай тойдо ушул тармакта киргизген жана баягы сага деген ырыңыз чыкпады. Буну дагы өзүңүздүн автор деп ошол жерге кошойлу деп атабыз. Андан сырткары мындай тойдо айтылган сөздөр болсо дагы айтсаңыз болот. Же бир жана агайымдын сөзү бар деп атпаңызбы? Мен эми ушул жакшы сөз экен да, мага жакты. 2005, 2006, 2007 жылдары ушул мен элге кызмат кылып той ушул очередтен баягы тамада аз экен да ошол убактачы. Аябай очеред болчу тойлорчу. Тамадаларга карап күн белгилейт болчу да. Азыр мурда, мисалы. Азыр эми тамада деген эми алып барчу деген көп. Бүгүн тойду белгилеп туруп кечке маал деле тамада таба аласың азыр. Алып барчу туурабы? Азыр көп эми азыр. Касим Шумулардын баары тамада. Анан Кубаныч аке, Нурхан желер менен жүргөндө ошол. Кубаныч Курбаналиев, Курбаналиев. Мен ошол агай көбүрөөк таасир берди мага ошол барчылыкта. Мындай жүрсөң деп мындай катуураак урушуп коет эле бизди. Бирок ошондо ошол кишинин айтканын кылчу экенбиз да.
Анан азыркыдай анын костюмун ташыбайт элек. Анда бир эле костюм болот эле өзү. Ошо кийип даярданып барат эле жана тойгочу. Жана бир сөзүн айтып аттыңыз го? Ошол сөздү эсип атпайбымбы азыр? Анан бир тойго барсам, Кубанычке экөөбүз алып барабыз деп калды. Анан жардамдашты. Анан экөөбүз алып барып, мен да сөз байлыгы аз анда. Кубанычкен ошондогу айткан, тойдогу айткан сөзү мага аябай жаккан да. Биздин Жалал Абад өрөөнүн 4 сапка киргизип коюптур да. Анан ошондо бир эсимде аябай жакшы калган. Ак алтынга үстү бай, кара алтынга асты бай, жаңгагы бар түгөн көз, Жалал Абад жакшы жайды. Караңызчы, керемет. Кандай 4 эле сапка киргизип койгон да ушундай бир. Нуркан женде эле угуп жүрөм. Мен да көп колдоном ушуну. Ушул сөздү. Ушул сөздү. Эми бирок бул шаардын маанисине кирбейт да. Бул манаша бул Жалал Абад область. өрөөн болуп. Биз эми жаңгактуу областка киребиз, Арслан бап бар. Көмүр да көп. Карачы. Көмүр. Түгүндөгү Кара алтынга ушул көмүрдү киргизген, үстүндөгү ак алтынга пахтаны киргизген, жаңгакты киргизген, карачы. Жалал Абад жакшы жайды. Бул эми негизи эле эми сиз сөз менен иштеп тиричилик кылып келатасыздар. Негизи азыр бүгүнкү күндө ушул сөздүн баркы кандай? Негизи сөз кандай болуш керек? Мисалы, убада деген нерсе бар. Сүйлөп койсоң, баягы сөз боло берет да. Ар кандай сөз боло берет, тамаша деле сөзгө айланып кете берет. Негизи сөздүн баркы кандай? бүгүнкү күндө Мисалы, кечиресизби? Мисалы, биз китептерден окуганыбыз же аксакалдардын айтуусуна караганда мындай сөзгө аябай кыргыз элинде негизи баягы го. Сөзгө басым жасап, маани берип, сөзгө жыгылды деп, мисалы. Ошол сыяктуу. Бүгүнкү күндө биз эми муну сизден сурап атканым, бизден кийинки жаштарга, бизге мисалы сабак болсун деп атам да. Сөздүн жыгылып калды дегенди айтпайсыңбы? Азыркы мен алып барчуларга мындай айтып кетем да. Бир тойдун, бир карапайым адамдын тоюну мисалы дейм, бир ставкага алса, 20 000 сом деп коелу. Анан ошол той күн жакындаганда бирөө 25 000 берсе, 5 000 кошуп. Тека шакирттерин жөнөтүп коюп, бул өзү башка кетип калпайбы? Бул эми баягы убаданын жоктугу, убада турбагандык. Андан кийин бул көпкө барбайт, мен ушундай билем да. Мен дагы негизги баягы кызыктырып аткан нерсе жана сөздүн баркы. Сиз жана бір соң сөз айтпадыңызбы? Ошондой көркөм сөздүн баркы кетти да. Мына ушундай сөздөрдү эл угабыз, мисалы тойго барсаңыз. Биринчиден эл угат болчу. Угат эле. Тийип койгон. Кийин уже баягы тойлордун 60% КВНге айланып кетти да. КВНге айланып кеткенден кийин элдер андай сөздү уже мындай маани бербей калышты да. Мурда тамада чыкканда, ал барыш чыкканда барды ошол көңүл азыр не дейт экен депчи. Анан азыр эми сөздүн барк кетти. Убадага деген, туруу деген аз эле болуп калды го дейм, мен азыр айтпайм. Бул убаданы берип, анан бирөө жөнөтүп коюп, анан кымбатыраак башкага кетип атпайбы? Ал көпкө барбайт дегеним, бул тирүүлүктө жашабай калат деген эмес. Болду, ал кишини билген адам, ал экинчи тойго чакырбайт да аны. Уже туруксуз болуп калды эми, туурабы? Мына ошондой моменттер көбүрөөк кездешип атат азырчы. Андай кылбаш керек. Сен хоть арзан алдыңбы, тууганыңды, дос жарыңды алдыңбы тойду, алдыңбы бар. Мен мына ушул жашка чейин, мен мындай башым көтөрүп айта алам. Бир да тойго бирөөнү жөнөтүп, кымбатыраак бирөө кетип калган учурум болгон жок. Ошон үчүн мен, может, ушул жашка чейин, 48 жашка чейин жүрөм да, кызмат кылып жүрөм. Анан бир учурда эле, мисалы, жана айттыңыз го. Эми жаштык, мастык деп коет, анан достор менен көчөдө оюн баарында эле болот го. Ошентип жүрүп анан канча жыл болду? 5 жыл болуп калды окшойт. Умурага барып келдиңиз. Мындай 45 градуска эле сиздин эмеңиз мындай өзгөрдү да, жүрүм туруум. Ошол мындай руханий ишеним тууралуу, Кудай менен адамдын ортосундагы байланыш тууралуу. Эми биз ал жака барганга чейин эле эми биз мындай чувство жок эле да.
адамдын көнөнүндөгү баргандан кийин анан келгенден кийин эмне болот, анан баргандан эмне болот деген суроо менен эле кеткенбиз да. Анан эми барып келгенден кийин зыяратты 2 ажылык болуп калат. 2 ажылык ошол берилген тапшырмаларды так аткарып, анан 15 күн 16 күндө кайра келдик. Бирок келгенден кийин көп таасири көп болду. Эми мурдагыдай бебаштык кылып көчөдө жүрмөй жок. Эми мындай айтканда көп нерселерди ошоктон түшүнүп келдик да. Келгенден кийин эң негизгиси мен аяктан келгенден кийинки мен өзүмө жакшы таасир калтырган кечиримдүүлүк болду да. Мен келгенден көп адамды кечирдим да. Мурда ушул бирөө артыңан сүйлөсө таарындай берчүбүз го. Жок, ал туура эмес экен да. Эми сүйлөгөн мурда деле сүйлөйт аз деле сүйлөйт сүйлөгөн киши эртең деле сүйлөй берет экен да. Ошон үчүн ага көңүл буруштун кереги жок. Душманыңды деле кечирип кой дейт го. Балким ушул кечиримдүүлүктөн биздин жолубуз Кудай таалам ачып, мына жүзүбүз жарык жүрөбүз да. Мисалы үчүн мен ошентип ойлойт экенмин да эми. Мен түшүнүгүм ошондой. Шүгүр ушун жалгыначы. Дорон ага, мисалы сиз менен Маек негизи мага жагып атат. Бирок мисалы бул YouTube'да канча сүйлөшүп отура берет экенбиз. Ооба. Азыр эми өзүңүз баягы мүмкүн мен суроо учурунда, маектеш учурунда бербей калган суроолор болушу мүмкүн да. Анан өзүңүз ушул жерде бир айтам деген сөздөр болсо мындай айтып алсаңыз. Эмне айтылбай калды? Ичимдеги, ичтеги мындай калып кетет. Бул арман жок ичимде, бирок айтчу сөздөр бар да. Эртең эфирди көрүп атып, ушул жерде ушу сөздү кошуп койбопмун Мен азыр эле дегендей болуп калбашы үчүн да. Мен азыр эле Бейке тууралуу, Борбиев тууралуу, Бейек Борбиев тууралуу сөз болду. Устатыңыз. Устатым. Мен ушул өмүрүмдүн аягына чейин мен өзүмө баягы ода бергендей эле Акем Нурлан ырдап жүрөм да. Бейкеге дагы мен ыраазычылык билдирем. Анткени бир дагы ырын сен ырдама деп мага чектөө койгон жок да. Мен кайсы ырым чыкса, кайсы сага жактуу сен ырдай бер дейт да. Ошон үчүн мен кенен мындай мага запрет жок, чек жок, чектөө. Анан авторлордун ырларын мисалы үчүн көп сүйүп ырдасаң, аны автордон сураш керек, уруксат алуу керек. Анан сахнага чыгып ырдоо керек деген бар да. Мисалы клип тарттырсаң деле, студияга жаздырсаң деле. Ал жаатта Бейкемден мага чек жок. Мен Бейкеге ыраазычылык билдирем. Себеби мына ушул 6-7 класстан бери ушул Акем ырларын ырдап атам. Кийин үй бүлө куруп, ушул үй бүлө багууда дагы Бейкем ырлары көп таасир берет. Мен ушу Акем ырлары менен көчөдө таанылдым. Бирөө мени азыр ырдаган чакырса, ушу Бейкем ырларын угам деп чакырат да мени. Мисалы, бирөө 50 жаш юбилей болуп атса, 50 жаш деген ырларын ырдап жүрөм, эстрада музыка. Алып кирип коем барып, Акем ырларын ырдап. Кыскасы ушул мен Акеме миңден миң ыраазычылык билдиргим келет. Мага чек койбогонуна. Эми экөөбүздүн мамилебиз жакшы, ушундай бир туугандай. Акем Ошо адашпасам 50 жаш деген ырды Бекбориев 48 жашында чыгарды болуш керек, э? 50ге чыга элек деле чыгарып, мындай 50ге кой берди. Белгилүү видеограф Алтын Сариев агамдын колдоосу менен бул жерде Айым студиясы, Канат агабыз, андан сырткары Жаша маданий борборунда жалпы биздин борбор ачкан. Ошонун ичинде балдар кыздар колдоосу менен мындай ушул программаны, подкастты ачтык да. Анан ушуга сиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге аябай ыраазымын. Анткени себеби мен атайын ниет кылдым, ушул биринчисинде тушоо кезинде сизди чакырганымдын себеби да ушул. Тамадабыз деп, мен да тамада, сиз биз темабыз жакын болсун деп. Рахмат айтам. Рахмат. Мен негизи ушундай подкаст бизде ошо ачылса экен деп күтөт элем да. Негизи мен ушул нерсени мен өзүм жасайм дегем да. Негизи сааты чыкпады, же жумушум көппү. Мен ушунчалык мен сүйүнүп атам сени ачканыңа.
колдон келсе мен деле жардам берейин. Бул узакка жашаш керек. ооба Өзү эмеңер да темаңар да жаш экен, жаша деген. ооба Көпкө жашагыла. Көптөгөн кыргыздын менмин деген эл артисттери бар, залкаларыбыз бар биздин, ушундай. Сонун биз кадырлаган, сыйлаган эже агаларыбыз бар. Булар келип, батасын берип, көпкө жашасын. Мен аябай ыраазычылык билдирем. Сонун маек болду. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, биздин коногубуз обончу, тамада, өнөр жолундагы инсан, сөз таптаган инсан Доорон Кудайбердиев болду. Ал эми биздин ушул YouTube каналдагы Жаша подкастын сиздер мына биринчи бүгүн баягы тайтайлап эми басып, араң басып турган учурубуз чын жүрөктөн колдоп, башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, өзүңүздүн пикириңизди комментарийде калтырыңыз. Сиздердин ар бир билдирүүңүздөр, ар бир баскан лайкыңыздар биз үчүн абдан маанилүү. Микрофондо мен Уланбий Абдрахимов болдум. Биз студиябызга бардык тармактагы инсандарды чакырганы даярбыз. Биздин эшигибиз ар бириңиздерге ачык. Ал эми биздин студиябыздын да ушул подкасттын өнүгүп өсүшүн каалайм дегендер болсо, чын жүрөктөн мындай чын дилден мындай колдойм деген инсандар болсо, биз ушул экрандагы атайын реквизиттерге, номерлерге өзүңүздөрдүн материалдык, каржылык жактан колдооңуздарды дагы жиберип койсоңуздар абдан сүйүнүп калабыз. Барыңыздарга амандык каалайбыз. Бар болуңуздар.